Таза 6 сотук жер аянтында жайгашкан ушул 9га 11 размериндеги үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бардык документтери так таза колдо, суу свети тартылып келинген. Сиздер бул дарекке келүү үчүн Бишкек шаарынын өйдө тарабы болуп калат. Байтик айылына келесиздер. Ошол жерде глобусту барыңыздар жакшы билесиздер. Ошол глобустан бир 3 километр өткөндө сол тарапка кирген көчө бар. Мосттон өтүп туруп эле бир аз жүрсөңүздөр оң тарапка ушул Кызыл Октябрь көчөсүнө буруласыздар. 2 менен келсеңиздер, анан Яндекс навигатор менен келе турган болсоңуздар, Проектировщиков көчөсү 55 дарек болуп калат. 2 менен Кызыл Октябрь көчөсү 55 дарек болуп калат. Ушул 9га 11 размеринде тургузулган үй газоблоктон тургузулган, үстү тунике менен жабылып, стенадан бери 1 метр чыгарылып, крышасы жабылган туугандар. Фундаменттери бийик, асты дагы бардыгы жилой, подвалы дагы, үстү кандай болсо асты дагы ошондой бөлүнгөн туугандар. Астында дагы жашасаңыздар болот. Көчө тарабы тунике менен тосулуп, ушундай заманбап вороталар, сүрмө вороталар коюлган. Таза 6 сотук жер аянты туугандар. Бул тарабында дагы кенен бош орундуктар бар. Кааласаңыздар сырткы ашкана же болбосо очокторду ушул жака же бул жакта тапчаны турат, ушундай болгон тапчандарды дагы койсоңуздар болот. Ушундай газоблоктон тургузулган 9га 11 размериндеги үй туугандар. Бардык ушундай колонна сесна поездтери куюлган, терезелердин, эшиктердин үстүнө ушундай угловой темирлерди коюп, газоблокту алып өткөн туугандар. Өзүңүздөр дагы бир катар өзүнүн сырткы фасадтарын, ички ремонтторун жасап алсаңыздар өтө сонун. Жүрүңүздөр, бир катар үйгө кирели. Бул жер кире бериш жайы, асты подвал жилой. Анан ушул подвалдын үстү плита перекрытие менен жабылган туугандар. Анан бул жагынан болсо кире бериш жайында ушул подвалга түшкөн лестницанын орду калтырылган. Подвалга түшкөндө эле бир кенен холл болот. Анан төр тарабында спальни, бул жагында дагы бир комнатасы, анан подвалдын дагы өзүнчө санузели бар туугандар. Бул жер ошол үйдүн кире бериш жайы кенен болгон холл. Бул тарабында 1-2 бөлмөсү, анан бул тарабында дагы бир бөлмөсү бар туугандар. Анан киргенде эле оң тарапта биринчи эшиктен көрсөтөлү, бул жагы жуунуучу бөлмөсү ушул. Жуунуучу бөлмөсү, санузел, душ, ажатканаларды ушул жака жайгаштырсаңыздар болот. Бул тарабы болсо ошол жанагы детский бөлмөсү. Терезелердин орундуктары кенен болуп калтырылган. Анан бул тарабында болсо дагы чакан бир ата-энелер уктоочу бөлмөсү, ошондой кылып койсоңуздар болот. Бул жагында дагы терезесинин орундугу кенен, бул тарабында болсо эми чакан зал бөлмөсү. 2 чоң терезеге орундуктары калтырылган. Көрдүңүздөр, өзүңүздөр алсаңыздар, каалагандай ремонт кылып алсаңыздар болот. Негизинен фундаменти бийик болуп, качественный салынган үй экен. Ар бир адам өзүгө үй салганда ушундай качественный кылып салайын дейт да. Анан өзүм жашайм деп салып ниет кылган экен. Азыр эми акча керек болуп, сатууга коюп жаткан учуру туугандар. Баасы $150,000 сүйлөшүү жолдору бар. Эсин номери опцияда турат, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Бардык документтери так таза колдо, суу свети тартылып келинген. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.